сіздерге бүгін Тайзи-Цюаньдан жапайы жылқының жалын сылоо деген көнүгүүсүнү сіздерге көрсөтүп кетейин. Биринчи колубузду аркага кылабыз. Буттарыбыздын арасы далыбыз менен барабар. Анан колубузду мурундун тушуна коебуз. Алаканда лоугун деген точка мына жерде ортоң келген. Ушул жогору карап турат. Анан мынау сөмөй бир аз арткараак турат. Бул сол колду аркада белди мен деген точка бар, ошол жака коебуз. Акырын жылкынын жалын салгандай кылып кол түшүрөбүз. Бул жерге келгенде корпус бурулат. Колду айландырабыз. Кайрадан кайсыл жерден баштасак ошол жерге келебиз. Акырын жапайы жылкынын жалын салгандай кылып түшүрдүк. Денеден бир аз алысыраак турат. Анан ушул боюнча сол жака бурулабыз. Корпус алаканды жогору карайт. Кайра түздөлгөнчө колду алып келебиз. Эми ушунун эле сол колду жасайбыз. Жанагындай эле мурунга мурундун урубенде турат. Эми ушул эки колду кошобуз. Мына мынтип келдик. Келгенден кийин бул жерде шаар кармайбыз. Анан мына жерден бул сол кол алакан жогору карайт, бул жакты карайт. Акырын жапайы жылкынын жалын сылагандай кылып туруп булдыйга түшүрөбүз. Бул колду ортого алып келебиз. Жанагы эле эки колду кошобуз ошол. Өтө акырын жай жасайбыз. Канчалык акырын жасалса, ошончолук пайдасы көп. Эми ушунун кадам гунбу алдыга карай кадам таштоо деген шагты жасайбыз. Азыр кол эркектер сол колду коюп туруп мен деген точкага, анан үстүнө оң колду коебуз. Аялдар наоборот оң колдун үстүнө сол колду коебуз. Коет. Буттардын арасы 2 сантиметр аралыкта турат. Анан отурабыз. Бул жака 45 градус бурганда мына жерде стойка бу деп коет. Согончок көтөрүлөт. Тизе, бул тизени тосуп туруш керек. Акырын таштайбыз. Таштаганда мына согончок менен таштайбыз биринчи. Коридор далыбыз менен барабар болуш керек. Анан отурабыз. Отурганда мына тизе менен буттун учу бир линияга келет, арка түз турат. Кайра аркага отурабыз. 45 градус бурдук. Бутты алып келип 1 секунд токтойбуз. Тизе тосулуп турат мына жерде. Кайра согончок койдук, алдыга отурабыз. 45 градус бурдук. Бул жерден 1 секунд токтодук. Анан кайрадан таштайбыз. Анан акырын мына жерге алып келип туруп түздөлөбүз. Эми ушул кол менен бутту эми чогуу жасайбыз. Жапайы жылкынын жалын сылоо деген көнүгүү. Колдор мына жерде турат. Эркектер сол колдун үстүнө оң колду, аялдар оң колдун үстүнө сол колду коебуз. Кендиктен 3-4 эле төмөн жерде цихай деген точкага. Буттун арасы жанагындай эле 2 сантиметр аралыкта. Отурдук. 45 градуска буруп, согончок көтөргөндө колду мына жерге алып келебиз. Анан шаг менен мына кадам менен колдорду кошо жасайбыз жанакы. Кайра аркага отурабыз. 45 градус бурабыз. 1 секунд токтодук. Алдыга таштайбыз. Бүгүн ошону менен көнүгүүбүз аягына чыкты.
Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.